Бул жакта сизге токтогонго уруксат берилеби деген суроо болду. Азыр бул жерде сүрөттү карасак, оң тарапта жерде үзүк чийин турат. Анан ошол чийиндин алдына стрелка менен багыт көргөзүлүп, ушул жерге токтогонго болобу деген суроо болду да. Ушул суроого көпчүлүк окуучуларым жок, болбойт, тыюу салынат деп жооп берген учурлар көп болгон. Сары үзүк болгондо бул токтогонго тыюу салынат деп ойлошот да. Жок, бул дегени узак убакытка токтотуп койгонго тыюу салат. Токтогонго менен токтотуп койгон дегендин айырмасы бар. Токтогонго деген бул 5 минуттага чейин остановка, ал эми токтотуп коюу бул 5 минуттадан нары стоянка кылууну билдирет да. Бул белги 5 минуттадан нары токтотуп койгонго тыюу салып атат. Мындайча айтканда стоянка кылганга тыюу салып атат. Ал эми бул жерде суроо токтогонго уруксат берилеби деген болуп атат да. Ошондо 5 минуттага чейин токтосо болобу дегенде болот. Адам алып, адам чүрүп, жүк алып, жүк чүрүп, же жөн эле токтоп туруп, анан жылып кетсе боло берет. Бирок 5 минуттага чейин. Ошондо бул жакта сизге токтогонго уруксат берилеби дегенде кайсы жооптор болот экен? Биринчи, уруксат берилет деген жооптор болот. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, менин катталуучуларым, эгер право алууда экзаменден өтө албай жатсаңыздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Менде окуган окуучуларымдан азыркы кезде 1,5 миңден жогору окуучум экзаменден өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Эгер катышам десеңиздер, менин шапка профилим астына WhatsApp группанын ссылкасы коюлган, же ошол жерде телефон, контакт номер жазылган. Ошого байланышка чыксаңыздар, мен толук маалыматтарды беремин.